الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман тууганым, бүгүн сиз менен сүйлөшкө кетүүчү темабыз бул илим үйрөнүү тууралуу болмокчу. Илим үйрөнүү жана ага амал кылуунун пайдалары, анын мөмөлөрү, анын фазилеттери аябай көп. Бул илим үйрөнүүнүн орду динибизде аябай жогору турат жана негиздүү амалдардын катарын толуктайт. Ислам динибиз бизди илим үйрөнүүгө кызыктырат жана илим алууга бизди буйруйт. Анткени бул илимдин пайдалары, анын мөмөлөрү аябай көп. Барыбызга белгилүү болгондой эле бул илимсиз инсан эч нерсе кыла албайт. Дүйнө иштеринде инсан эч нерсе кыла албай турган болсо, акырет иштеринде биринчилерден болуп эч нерсени кыла албайт, эч нерсеге жетише албайт. Эми бул илим үйрөнүүнүн өзүнүн бир нече өкүмдөрү бар. Кээде илим алыштык фарыз болот, кээде илим алыштык сүннөт, мустахаб болуп эсептелинет. Эми инсанга кайсы бир амалды аткаруу зарыл боло турган болсо, мына ошол амалдын өкүмдөрүн үйрөнүштүк инсанга фарыз болуп эсептелинет. Мисалы үчүн, инсан балага жашына жеткен кезде ага даарат илимин, намаз илимин алыштык фарыз. Жана ошондой эле инсан акылына толгон кезде ал өз роббусун таануусу, таухид илимин үйрөнүштүгү зарыл болуп эсептелинет. Иман илимдерин дагы үйрөнүштүгү ага милдет болуп калат. Эми бул илимдин пайдалары тууралуу, илимдин фазилеттери тууралуу келген кээ бир хадистерге токтолуп кете турган болсок, биринчи эле бул илим инсанга өз жаратуучусун таанытат. Инсандын эмнеге жаралгандыгын үйрөтөт. Бул дүйнөгө эмне максатта келген максатын таанытат. Жана ошондой эле инсанды тозоктон куткарып бейишке алып барат. İnsanға бейишке баруучу жолду үйрөтөт. Анткени инсан илим албай турган болсо, бул дүйнөгө эмне себептен жаралгандыгын билбейт. Аны ким жараткандыгын дагы биле албайт. Албетте бул жерде максат кылган нерсе бул шариат илимдери, Куран жана хадис, жана ошондой эле Куран жана хадис негиздеринде жазган илимдерди максат кылып жатабыз. Биринчи хадисте Абу Хурайра радыйаллаху анху кала Ан Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle, Abu Hurayra radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytat. Men seleke tariqan yeltemisu fi ilmen, sahhanallahu lehu bihi tariqan ilal cennet. Kimdeki ilim talap kılıp, ilim yoluna düşe turgan bolsa, ilim yoluna çıga turgan bolsa deyip, üyünün bir ayat ürün olayın, ce bir hadistin manisini düşün olayın, ce daratını tüzde olayın, ce namazını tüzde olayın, же зекет илимдерин үйрөнүп алайын, же хаж амалдарын үйрөнүп алайын деп мечитке кадам басып турган болсо, же бир аалымдын алдына багыт алып чыга турган болсо, же үйүндө отуруп эле китебин ача турган болсо, же калемин колуна кармай турган болсо дейт, же ошо мына азыр интернеттен ошол өзүнүн телефонун же башка бир өзүнүн бир аппаратын ачып бир илим алайын, ошо илимге амал кылайын деп калыс Аллах Таала үчүн ушинтип илим жолуна чыга турган болсо, илим жолуна түшө турган болсо, Аллах Таала бул адамдын бейишке баруучу жолун жеңил кылып коет дейт. Алымдарыбыз бул хадиске тафсир берип, кээ бир алымдар мындай дейт. Аллах Таала бул адам үчүн ошол ала турган илимин жеңил кылып коет дейт. Кандай илим талап кылып чыга турган болсо, ошол илимди Аллах Таалага жеңилдештирип коет дейт. Жана ошол алган илими ага бейишке баруусуна жол болуп берет деп кээ бир калымдар айтышкан экен. Чындыгында урматтуу мусулман тууганым, бул шариат илимдери жеңил. Ислам дини өзү жеңил дин болуп эсептелинет. Ислам дини бул инсандын күчү жетпеген, инсандын алы жетпеген амалдарды бизге милдет кылбайт. Ислам дини бизди кандай бир буйрукка буйруган болсо, ошол буйрукту аткарганга биздин сөзсүз күч кудуретибиз жетет. Эгерде биздин күч кудуретибиз жетпей калган кезде, бул ибадат бизден сакыт болот.
Мисал үчүн бизге Аллах Таала бир күндө 5 ирет намаз окуп жүрүүнү бизге парыз кылды. Бир күндө 5 ирет намаз окуп жүрүү биздин колубуздан келет. Эгерде сен туруп окуй албай турган болсоң, анда отуруп алып оку дейт. Отуруп алып окуй албай турган болсоң, анда жатып алып оку дейт. Жатып алып да окуй албай калган болсоң, анда башың менен ишарат кылып оку дейт. Башыңды көтөрө албай калган болсоң, анда көз менен дегенде, көз менен ишарат кылган кээ бир калымдар болот дейт, кээ бир калымдар болбойт деп ушинтип талаш кылышканда. Бул намаз. Демек, намаз окуга биздин күч-кудуретибиз жетет. Биз өзүбүзгө өзүбүз ордоштуруп, өзүбүз жалкоолук кылып, өзүбүзгө ушинтип айтпашыбыз керек. Демек, жаратуучу бизди намазга буйруду. Бир күндө 5 вакыт намаз окуп жүрүштүк. Биздин баарыбыздын колубуздан келген иш. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала бизди бир арам ишти арам кылып, биз арам иштен тыйган болсо, мына ошол арам ишти таштап койгону дагы биздин күч-кудуретибиз жетет. Аллах Таала бизге аракты арам кылып берген болсо, аракты ичпей коюштук биздин колубуздан келет. Аллах Таала бизге зинаны арам кылган болсо, зинага жакынбай коюштук биздин колубуздан келет. Ал жана ошондой Аллах Таала бизге сигаретти, эми мунун өкмү талаш, кээ бир адамдар харам дейт, кээ бир макрух дейт. Тур арага харам болду сигарет чегиштик. Сигарет чекпей коюш биздин колубуздан келет, аны таштап коюштук. Аллах Таала бизге эле күчүбүз жетпеген нерсени милдет кылган эмес. Анткени Аллах Таала өз сөзүндө Кур'ан Каримде мындайча экен деп айткан бул нерсени. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Аллах Таала эч бир нафсынын күчү жетпеген нерсени Аллах Таала жүктөбөйт дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул ислам дини, шариат илимдери жеңил. Биз илим үйрөнөм дей турган болсок, Аллах Таала бул илимди жеңил кылып койгон. Бул нерсени Аллах Таала Кур'ан Каримде өз сөзүндө бекемдеп мындай дейт. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Биз чындыгында Куранды эскерүүчүлөр үчүн, Куран илимине кызыккандар үчүн, Куранды үйрөнөм дегендер үчүн биз Куранды жеңил кылып койгонбуз дейт. Эми ушул Куранды эскерүүчүлөр, Курандын илимин талап кылуучулар, аны үйрөнүүчүлөр, Курандын аяттарына маани берип, ага тадаббур кылуучулар барбы эми дейт да. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз балага жашына жеткен болсок, намаз илимдерин үйрөнүштүк бизге парыз болуп калган. Дарат илимин үйрөнүш бизге парыз болгон. Дарат алышыбыз керек. Жана дарат алып, парыз окуп, парыз намаздарын сөз түрүндө окушубуз керек. Үйрөнүп, намазга жыгылып окушубуз керек. Жана ошондой эле кээ бир инсандарга малы зекет өлчөмүнө жетип калган болсо, аларга зекет илимин үйрөнүш парыз болуп калат. Ал эми кээ бир инсандар ошол бизнес менен жүргөн болсо, ошол бизнестеги илимин үйрөнүш аларга парыз болуп калат. Жана башка ушундай илимдер. Жана дагы эң негизги илим бул инсан иман илимин үйрөнүштүк, Аллах Тааланы тааныштык. Жана акырет күнүндөгү абалдарды үйрөнүштүк. Жана тагдырга иман кетирүүнү үйрөнүштүк. Периштелер бар экендигине, Курандын кандай китеп экендигине, жана ошондой эле пайгамбарлардын келгендигин, пайгамбарлар тууралуу ушулардын баарын инсан үйрөнүштүк ага парыз болуп калат. Кимдеги мына ушул нерсени үйрөнөм деп үйүнөн чыга турган болсо, Аллах Таала бул адам үчүн болуп калат, ошол ала турган илимин жеңил болуп калат, жана ошол илими себептүү Аллах Таала ага бейишке баруучу жолун жеңилдетип коет экен. Жана ошондой дагы башка алымдар айткан, Аллах Таала бир эле ошол ала турган илим эмес, ага дагы башка бир илимдердин эшигин ачып коет деген. Ага ошол илимге амал кылууну жеңил кылып коет деген. Анткени соо иш, бул соо ишти гана чакырат. Биз бир илим үйрөнө турган болсок, Аллах Таала бизге дагы бир башка илимдин болуп коет, эшигин ачып коет. Биз илим үйрөнбөстөн аркага чегинип кача турган болсок, Аллах Таала анда кайра бизди болуп коет, өзүнөн алыстатып кое берет. Ошон үчүн биз алга карап гана ынтылышыбыз керек. Аллах Таалага карап биз ынтыла турган болсок, Аллах Таала өзүн биз туура жолго баштап коет. Аллах Таала анткени Кур'ан Каримде өз сөзүндө айткан: "Валлазина жахаду фина ланахдияннахум субулана." Биздиге карап ынтылгандар, биздин жолубузда күрөшкөндөр, аракет кылгандарды Аллах Таала биздин туура жолубузга баштап коебуз дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз өзүбүздүн колубуздан келген Аллах Таала бизди буйруган амалдарды аткара беришибиз керек. Илимди үйрөнүп, жана ошого амал кылууга аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана инсандын бейишке кирүүсүнө
Бұл илим ең чоң себепкер болады. Әлбетте бұл илимди алып жатқан кезде сөзсүз түрдө ихластуулук болуш керек. Бұл ең чоң маани бериле турган амал. Анткени бұл илим алуу бул ибадат. Ең улуу ибадаттардан болуп эсептелинет. Абу Хурайра деген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен тааллама илман мимман юбтага бихи вajhullohu azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arafa al-jannati yawm al-qiyamati." Kimde Allah'ın yüzün kalap, kalыс Allah üçün alına turgan ilimdi deyt. Dünyanın bir kızışılıkların gözlep, dünyanın bir metelerin gözlep ala turgan bolsa, al kıyamat gününde beyiştinden jittiği deyt. Demek ilim alğandan söz türdü niyetke mani beriş gerek. Andan keyin bu ilim insandın darajasın iki dünyada kötörөт. Бұл dünya жана ахиретте insandın darajasın biyik darajalarga ne alып чыгат. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mындай дейт: "Yerfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat." Allah Taala sizlerдің arаңардан Allah Taalaga iman keltirgендердин жана илим ээлеринин даражаларын көтөрүп коет дейт. İnsan мына ушул илими себептүү тозоктон не кутулуп чыга алат. Жана айткандай эле bu darajalarin көтөрүлүүсү дагы ихластуулук керек. Анткени кыямат күнүндө эң биринчи тозокту тутандыра турган нерсе бул үч киши болот. Биринчиси бул не? Аллах жолуна күрөшкөн, бирок күрөшкөндө эр көрсүнүш үчүн күрөшкөн. Аллах жолунда согушкан, жихадка чыккан, бирок эр көрсүнүш үчүн кылган. Экинчиси не? Аллах жолуна садакаларды берген, бирок не эл мактасын деп өзүн абыройун көтөрүш үчүн кылган, садака берген. Үчүнчүсү илим алган, Kur'an jattagан, Kur'an үйрөткөн. Бирок эмне кылган ал? Мени кары десин, мени алым десин деп эл көрсүш үчүн алган. Мына ушул себептен Алла Таала кыямат күнү булар не кылат дейт? Даражалар ушундай төмөн даражага түшүрүп жиберет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадистерде мындай дейт: "Инналлаха ярфау би хадал китаби акваман ва ядау бихи ал-ахарин." Алла Таала бул китеп себептүү, ушул Kur'an себептүү, Kur'an илимдери себептүү кээ бирки адамдардын даражасын бийик кылып коет. Ал эми кээ бирки адамдардын даражасын кылып коет дейт, төмөнгө түшүрүп жиберет дейт. Жана ошондой эле бул илим инсанга бактылуулук тартуулайт. Инсандын жүрөгүнө, инсандын жашоосуна, инсандын үй бүлөсүнө бактылуулук, тынычтык орнотот. Анткени инсан Аллах Тааланы тааный турган болсо, Аллах Тааланын кандай зат экенин биле турган болсо, анын башына кандай мүшкүл келбесин, кандай проблема келбесин, ал эч качан ал нерсеге ызаланбайт. Ал нерсе жүрөгүнөн бир ал нерсеге нааразы болбойт. Тескеринчеси бул нерсе Аллах Тааланын кандай зат экенин билип, Аллах Таала өзүнүн хикматтуулугу менен, Аллах Таала өзүнүн алим деген ысы менен ошо нерсени кылып аткандыгын билет дагы жүрөгү менен ошондой мусибаттарды көтөрөт, ал нерсеге чыдайт. Жана ошон эле анын жүрөгүндө Аллах Таалага болгон сүйүү, Аллах Таалага болгон үмүт, Аллах Таалага болгон тобокелдик, Аллах Тааланын өзүнө гана болгон коркуу, ушундай не амалдар, ибадаттар, сезимдер жүрөгүндө жашайт. Жана ошон эле илим үйрөнө турган болсо бул инсандын үй бүлөсүнө бактылуулук алып келет. Анткени инсан эч качан бактылуу болбойт, качан ошол үй бүлөдөгү ар ким өзүнүн шарият үйрөткөн акыларын билмейинче. Жана ошон эле бул илим инсанды тозоктон куткарат. Инсандын өзүнүн эле эмес, балким инсандын үй бүлөсүн, анын жакын туугандарын баарын тозоктон куткарат. Инсан бул илимди үйрөнүп, өз туугандарына, агаларына, инелерине, өз үй бүлөсүнө үйрөтө турган болсо, албетте бул тозок, бул илим аны тозоктон куткарат. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара." Иман келтиргендер, силер өз нафсыңарды жана үй бүлөңөрдү тозок отунан куткаргыла дейт. Албетте бул тозок отунан куткарык эмне менен болот дегенде, илим үйрөнүү менен, ибадаттарды үйрөнүү менен, мына ошол ибадаттарга амал кылуу менен гана эмне болот. Жана ошон эле дагы бул илим инсандын ибадатын түздөйт. Инсандын илимсиз кылган ибадатына караганда, анын маанисин түшүнүп, анын маанисине тафаккур кылып ибадат кылганын сообу көбүрөөк болот. Албетте жөнөкөй бир пенде менен
алымдын кылган ибадаты башка. Ошо пайгамбар салам айткан, силердин араңарда бир жөнөкөй киши менен алымдын айырмасы мына ушул нерседе, мен менен силердин араңарда бир жөнөкөй кишинин ортосундагы айырмаланып турат дейт да. Ошон үчүн бул жөнөкөй пенденин жанагы ушундай сөздөр айтылат, жөнөкөй пенденин басып жүргөнүнө караганда алымдын уктаганы бул жакшыраак дейт да. Ошон үчүн шайтанга дагы эң сүйкүмдүүрөөк бул алымдар эсептелинет. Шайтан айтат, мен миң жөнөкөй ибадаткөй пендени адаштыргандан көрө бир алымды адаштырып болсоң ошол мен үчүн жакшыраак дейт да. Шайтан эң сүйкүмдүү амал бул не? Инсан илим албай, ушу илимсиз жүрүштүк. Жана ушундай илим алышты бул инсанды ар кандай фитналардан, ар кандай адашкан жолдордон алыс кылат. Жана ошондой эле бул илим үйрөнүү инсанга хошия, Аллах Тааладан коркууну алып келет. Аллах Таала Кур'ан Каримде деген: "Иннама яхшаллаха мин айбадил улама." Чындыгында Аллах Тааладан чыныгы коркучулар булар кимдер дейт? Алымдар дейт да. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул илимдин фазилеттери аябай көп. Биз айта берсек, бул нерсени бүткөйбүз. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул илим үйрөнүүгө сиз дагы аракет кылыңыз, сиз дагы тырышыңыз. Илим дегенде сөз түрдө бир мечитке барып, же медресеге барып отуруп алыштык эмес. Жок дегенде сиз өзүңүздүн таратыңыздын, өзүңүздүн намазыңыздын, өзүңүздүн үй бүлөдөгү аталык акылар, баланын акылары кандай, мына ошол нерселерди үйрөнүңүз. Жок дегенде арабча маанисин түшүнбөсөңүз дагы Кур'ан окуганды үйрөнүңүз. Жок дегенде Кур'андан бир 5-10 сүрө жаттап, ошол нерсени кайталап, анын кыргызча маанилерин окуп, ушул нерсеге тадаббур кылып жүрүңүз. Бул илим ар бир ошол жанагы айткандай эле мусулман пендеси үйрөнүш үчүн зарыл болгон нерсе. Өзгөчө айтканда эле мына иман амалдарын, Аллах Тааланы таануу, Аллах Таала кандай зат, анын чыныгы Кудай экендигин, ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген келменин маанисин түшүнүңүз. Экинчи, намаз качан окулат, кандай окуш керек, ушул нерсени. Андан эгерде инсандын малы зекет өлчөмүнө жеткен болсо, зекет илимдерин үйрөнүш керек. Жөнөкөй эле сиз бир шариятта бир адис боло албасаңыз дагы, өзүңүз жөнөкөй эле жеке жашооңуздагы амалдарды үйрөнүп, жана ошондой эле сооптуу амалдарды, кайсы амалдарды кылсам көбүрөөк сооп болот, мына ошол нерселерди үйрөнгөнү аракет кылыңыз. Анткени бул илим бир эле инсандын жашоосунда эле амал кылынып, кийин сооп токтоп турган амал эмес бул. Балким инсан өлгөндөн кийин дагы мына ошол илим үйрөнүп туруп, ошол илимди башка бирөөлөргө үйрөтүп кое турган болсо, анын аркасынан барып турган амалдардын катарын толуктайт. Бул туралы пайгамбар салам айткан, эгерде адам баласы өлө турган болсо, анын жасаган амалларынын баары токтойт. 3 нерседен гана жетип турат деген. Мына ошонун бири бул не? Эгерде пайдалуу илим калдырып кеткен болсо деп пайгамбар салам айтканда, эгерде бирөөгө бисмиллахир рахманир рахим деп үйрөтүп кеткен болсо, же баласына балам бар мечитке барып Кур'ан жаттап кел деп ошого баштап койгон болсо, же кошунасына жүрүң мечитке деп айтып койгон болсо, же болбосо ошо бирөөгө бир хадис айтып койгон болсо, бир аят жеткирип койгон болсо дагы, мына ошол үйрөткөн илими, ошол үйрөткөн илимди башкалар амал кыла турган болсо, артынан мына ошол не сооптору барып турат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биздин чаралган максатыбыз бул ибадат экен. Сиз убактыңызды өтө үнөмдөңүз. Аллах Таала сизге берген ушундай чоң убакыт неаматын болбогон жактарга иштетип жибербеңиз. Ден соолук неаматын, күч неаматын ушу Аллах Таала ыраазы боло турган, бир ибадат боло турган тараптарга иштетиңиз. Жана ошондой эле мал-мүлк неаматын, байлык неаматын ушул сиз болбогон жактарга эмне сарптап жибербеңиз. Убактыңызды үнөмдөңүз. Убактыңызды бул 24 саат убактыңыз болгон болсо, ошотон жок дегенде 1 саатын, 2 саатын ушу илимге бөлүп коюңуз. Келип ютууңуз болобу, же башка бир васитаңыз болобу, башка нерсе болобу, ошол интернет тармактан ачып, бир алымдын маселесин 1 саат отуруп, же жарым саат, же 10 мүнөт отуруп ошону угуп, күнүнө ошол нерсени калтырбастан амал кылып туруңуз. Жана ошондой эле дагы колдон келсе, Кур'ан жаттаганы аракет кылыңыз. Бүгүнкү күндө онлайндан Кур'ан үйрөткөндөр аябай көп. Ошолорго катташып, ошолор менен Кур'ан үйрөнгөнгө дагы аракет кылыңыз.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.